Россияда жүргөн кыргыз элим чындыгында аябай кыйналды. Анан ушул акчаларды чогултуп бирөөгө берсең баата кылган видеосун көрдүңбү? Башка эле бир фирманы айтып коюптур, Кээ бирки агалар келип крупный акча берип кетип атты. Жаштар негизи өтө көбөйүп кетиптир Москвада. Ооба, кайрылгандар өтө көп. Эжелер ыйлап кайрылат. Времени нике деген көбөйүп кетти да. Бул жактачы. Оорунун келип чыгышын изилдеп көрдүңбү? Байкадың эмнеге мындай бизде көп деп. Кыргызстандагы ата энелерге кайрылайлы. Бунун арты өтө жаман нерсе менен бүтөт да. Антип эч ким чакырган жокпу? Бийлик өкүлдөрүнө, президентибизге, депутаттарга кайрылат элек ушул маселени да чечип берсе, бир ушул видеону таратып койсоңуздар да жакшы болот. Ассаламу алейкум, салам KG каналынын катталуучулары, урматтуу достор, мекендештер. Жалпы көрөрмандар, каналга кош келдиңиздер. Бүгүн бизде дагы бир өзгөчө конок. Бул жигит негизи простой жигит эмес. Абдышүкүр ажы, Максат ажы, Садубакас ажы, керек болсо Чубак ажылар менен прямой связьда болгон. Башында калпагы түшпөгөн, жүрөгү кыргыз деп соккон. Рустамбек Калматов бизде конокто. Рустамбек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Каналга кош келдиң. Кош келдик. Амансыздарбы? Сиздерге да чоң рахмат чакырганыңыздарга. Ассаламу алейкум, урматтуу канал Салам KG каналдын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Айтыңыздар менен бүгүн уже бири болуп калды, 31 болуп калды. Айтыңыздар менен мына ушул убакка чейин окуган намазыңыздар, зикириңиздер, жакшы амалыңыздар кабыл кылсын, Аллах тилейм. Рустамбек, бизде традиционный вопрос деп койсом болот. Биринчи өзүң жөнүндө кыскача айтып кетсең. Каяктан кулдуңуңузун? Мен Ош областына караштуу Өзгөн району Куршап Кызыл Октябрь деген айылдан болом. Ошо көп жылдан бери эле эмгектенип, ошо Россияда жүрөбүз, барып келип. Сен мечитте иштейт окшойсуң. Официально. Түшүнүшүм боюнча. Жок. Биз ошо мечитте кызмат эле кылабыз. Негизи мечитте ушул убакка чейин көптөгөн улуттар кызмат кылган да. Өзбек туугандар, тажик туугандар, көп эле улуттар кызмат кылган. Анан ошол арасынан ошол кыргыздар баягы ынтымактуу эле экен, биримдиги жакшы экен, угат экен деп ошол бизди койгон да. Ошол азыр бир 3 жыл болуп калды да, 3 жылдан бери жумага дагы, Курбан айтка дагы бизди коет да. Ороз айттарга, орозолорго. Ошон үчүн постоянно кыргыз балдар кызмат кылат да ошол жерде. Ошону сен контролировать кылат экенсиң. Өзүм карайм, балдарды ошол. Видеоңдон, стористериңден көрсөм. Ооба. Только сен ошол жакта жүрөсүң да. Мен ойлодум бул ушу илимеде мечитте иштейт окшойт официально деп ойлоп калдым да. Жок, официально иштебейбиз. Андай эмес. Жакшы. Жакшы өткөрүп алдыңарбы? Аябай сонун болду, машалла, жакшы болду. Кызматты ошо ороз айт ошол жерде кызмат кылдык. Ороз айт өткөздүк. Балдар келди, ошол 400-дүн тегерегинде кыргыз балдар келди да. Ошо кызматты аткарып, дуа берип. Молодец, бирок күндү күн дебей, түндү түн дебей ошол жерде 4 болсо 4, 3 болсо 3, 5 болсо 5 таң аткыча ошол жерде жүрдүң окшойт. Көп бала келиптир, баланын жалпы? Ооба, 400-дүн тегерегинде бала келди. Жакшы, молодец. Анан негизи мындай, биз мисалы бир кандайдыр бир проблема болсо, бир маселе жаратылган болсо, мечитте эме барго, баягы өзүнүн дежурный имам. Бирок ошого айта албайм, мен кыргызча айтышым керек эле, орусча айта албайм деген маселе биздин муфтийдин өкүлчүлүгү барбы биякта? Бул жакта негизи окуу жайлар бар го кыргыздарга. Надежда деген окуу жай бар, Манас деген. Биз билбеген окуу жайлар көп да негизи. Биякта Сүйүндамына бар, Азат агай бар, Шелковский метродо Бекболот ака бар, мисалчы. Ошол жактарга жөнөтөбүз да негизи адамдар. Сабак боюнча, дем салдыруу боюнча, нике кыйдыруу боюнча ошол жактарга жөнөтөбүз. Билгени бар, билбегендер бар, бирок көбүнчө кыргыздар келип ошол мечитке кирбей эле жолдогу эле калып турушту да, алар эми илим, билими жоктор, мисалчы. Жөн эле иштегендер, алар максат ою эле башка да. Келип ошол жерден эле кармалып калат дагы. Ошол жерден эле никесин окутуп, дем салдырып, ушинтип кеткендер көп болуп атат да. Анан кийин дежурный имамдар бар мечиттин ичинде, ичине кирбей эле сырттан эле окутуп кеткендер болуп атат. Анан ошо 1 ай 2 айдан кийин чалышат. Анан ошол окуттук эле өтөбөй, болобой деп. Негизи алар биринчиден тактабайт да. Келет, алар акчаны айтат, сразу мынанча окуйм дейт. Биздикилер да тактабайт да, мындай. Улутуна карабайт мисалы. Анан кайсыл неме, илим барбы, жокпу. Ошон үчүн баягы 2 апенди болот экен да. 2 апенди болбосо бирөөсү иштеп атып, башында селдер таап алат экен. Башына селдерин кийип алып, дарактын түбүндө чай ичип отурат экен. Бирөөсү болсо жер казып атып, кагаз таап алат экен да.
Анан кагазды караса арабча жазуу бар экен. Бул байлык окшойт. Мен барып молдо таап ошону окутуп келишим керек экен. Байлык болсо сонун болот деп жолго чыгат да. Өтө алыс болот. Бир Африка ушундай бир өлкө болот да. Анан барып жолдо кетип атса ошол жанагы селдетип алган апенде отурган болот да, чай ичип. Анан барып туруп, дамыла мынаны окуп бербейсизби дейт да. Десе мында караса арабча жазуулар. Анан буну окуй албайм, сен ушул жолуңду улап бара берсең, жолдо мечит бар. Бирок бир аз алысыраак мээнет кыласың ага дейт да. Өзүңүз эле кылып берсеңиз 3төн 1 берет элем десе, жок, жолуң улай бер дейт. Жолун кичине басса өтө ысык болот да. Ушунчалык чаңкап, кыйналып, кайра артка кайтып келип, балким бул жарымын суратабы, жарымын берейин деп келип, жарымын беремин десе деле болбойт да. Кайра дагы аракет кылат. Уже бара башына көзү жетти дагы кайтып келип, 3төн 1 берем ага, бир аз эле бересиң десе, анан башына селдени киргизип коет да. Бул окуяны айтканымдын себеби көрүнгөн молдого ишенбеш керек да. Мисалы, илим бар молдо бар, илими жоктор бар турабы азыр. Ошого такташ керек. Устазы ким, кандай илим алган, окуса болобу болбойбу, ошону тактап туруп барса жакшы да негизичи. Мечитте баягы дежурныйларга ишенсе болобу? Ооба, аларга баргандан кийин алар официальный каттоо калат ал жерде. Жандай ата энесине чалдыртат ушундай кылып. Көбү келет андай. Мисалы, кыз жигиттер багы времени нике деген көбөйүп кетти да. Бул жактачы. Анан кээ-биркилер дагы бар да, багы аялдар болсо да бул жака келип андай времени башка аялдар менен жашагандар бар. Күйөөсү Кыргызстанда болуп, бул жака келип күйөө менен жашагандар, башка эркектер менен жашагандар бар экен да. Алла таалам ушул нерседен сактасын, бирок бунун арты өтө жаман нерсе менен бүтөт да. Силер өзүңөр деле угуп жүрсүңөр керек. Москвада мисалы жаш балдар эле чоң эжелер менен жашагандарды биз угуп жүрөбүз да. Андай маселелер менен кайрылгандар көп бизде. Баягы Инстаграмда активный болгон үчүн ошол жакта көп кайрылат экен да баягы. Адам баласы күнөө кылып коюп анан ойлонот го. Ушуну бекер кылыпмын, не болот экен эми деп жазышат да. Ушундай болуп кетти эле, эми кандай кылса болот, ал күнөөнү кандай кылып жоюусам болот, эмне кылыш керек деп кайрылат да. Ушундай негизи бир видеоңдо көрүп калдык, ошо временный нике көбөйүп кетти деп. Ушунчалык көп болуп кеттиби? Ооба. Бул оор темабы? Жок, временный нике чындыгында Москвада жаман көбөйүп кетти. Билбейм, жаш балдар эле, эжелер эле жазып чалышат. Бул жака келебиз, убактылуу жашап, анан кетип атканда бөлөк болуп кетип калабыз деп. Бул негизи аалымдарыбыз канча айтып атат, хадис Курандарда келген, бул временный нике жок да динде. Временный нике жок. Бул жолдо нафси үчүн да, нафси үчүн. Бунун акыбети өтө жаман болот да. Чоң күнөө да бул. Сөзсүз өзүңдүн эле тууганыңа, кызыңа, эжеңе, карындашыңа кайтышы мүмкүн да бул. Буну кантип алдын алсак болот? Кантип токтотсок болот? Эми ушул видеодон пайдаланып айтып кетели, ушул Кыргызстандагы ата энелерге кайрылайлы. Жаш кыздар мисалычы бир көзөмөлдөп койсо жакшы болот да. Москвада мисалы чет өлкөдө дейли, эмне менен иштеп атат, эмне менен сиздер багып атат, эмне кылып жүрөт, бир мындай чалып тактап койсо жакшы да. Анан биздикилер мисалы Кыргызстандагы көрүп атпайбызбы, баягы иштеп акча салса эле болду деп, баягы той аш болуп эле отуруш, көзөмөлдөбөй койду да ата эне. Мисалы балдарды деле көзөмөлдөш керек. Балдарды деле, кыздарды деле көзөмөлдөш керек. Неге дегенде азыр бул жакта пастава болуп камалып кеткендер көп болот да. Ата энелер көзөмөлдөбөйт да көбүнчө. Не жумуш кылып атат мисалы, не кылып жүрөт, көзөмөлдөп сурап туруш керек да. Жаштар негизи өтө көбөйүп кетти Москвада. Ооба, кайрылгандар өтө көп. Эжелер ыйлап кайрылат. Эжелер мисалы көп эле балдар, кыздар камалып кетти мисалычы. Ыйлап пастава болуп кеткендер көп да. Доставкада иштегендер көбүнчөчү. Ыйлап биз эми посольствода иштебесек, анан биз айтабыз, посольствого баргыла ошол жакта. Биз эч нерсе колубуздан эч нерсе келбейт дейбиз да. Биз бир гана дуа кылабыз дейбиз. Кайрылат да, ушундай жардам бергиле дейт да. Ушундай көйгөй Москвада көбөйүп кеттир негизи. Именно жаш балдар Москвада келип. Мен муну каяктан көрдүм? Кеже Байканга, Асланга, дагы ким эле, Хамзага үчөөнө сбор болду. Ошондо волонтерлорду көрдүм. Жакшы жүргөн балдар. Ооба. Жакшы ошо жардам берип, анан обратная сторонасы дагы бар да. Алар бир чет эле да, ошо жаштардын жаш балдар жүрөт. Анан көпчүлүгү аяка келген дагы жок. Москвада негизи эле көп байкап атам да, жаш балдар. Өтө эле көп экен. 18ге чыгып туруп эле Москвага баса бергендер көп экен.
Сен ал мени көп билип жүрсүң керек бизге караганда. ооба толтура 18ге чыга электер дагы бар. 18ге чыга элек балдар дагы. ооба балдар кыздар толтура. Москва ушундай неме болуп калдыбы? Мечтасы болуп калдыбы көпчүлүгүнүн? Жок көпчүлүгү ар ким ар кандай максатта келет да. Кээ бирлери мисалы ошол үй алайын деп келет, кээ бирлери машина алайын же болбосо келип кичине иштеп үйлөнөйүн деп келет. Келип туруп бул жакта кээ бир баардыгына эмес, кээ бирлери баягы жакшы жүрбөй жаман жолго кошулуп жүрүп кеткендер бар мисалчы. Балдар деле, кыздар деле. Өзүнөн да ал адамдын өзүнөн чөйрө анан кийинчи. Ошого негизи ошол жаштар окууну бүтө электер келип эле койсо жакшы беле дейм да. Ата энелери жөнөтүп эле койсо жакшы беле дейм да. Конечно. Окуш керек, мен дагы бир айтканмын. Ооба. Бияка Москвада убактың бекерге кетип калат. Сөз окуп анан бир иш менен келсе анан ошо башка. Эми сбор деп калдык, сбор жакшы болду Сбор сонун болду. Ушул Хамза, Арслан, Байхан кыргыз элибизде дагы да бир биримдикти эме кылып койду го дейм, биримдигибизди көргөзүп койдук го дейм. Өтө сонун болду го. Көз тийбесин, баардыгы неме болду, суктанды го. Мисалы мечитте деле жүрдүк го кызмат кылып. Көпчүлүк улуттар келип сурап атты да. Калпак жийип эте Кыргызстан дейт. Ооба десең, машалла деп андай кылып атты да. Көрүп калдык видеодо, бүт жайнап кетти го дагы. Мен дагы сборго таң калдым. Сбордо өтө сонун иш болду. Бирок ошол эле учурда бир кандайдыр бир өзүнүн максатына колдонуп кеткендер дагы болду. Арасынан болду. Байкадыңарбы? Москва өтө биримдиктүү болду, Москва. Мен ойлойм, Кыргызстан, конечно, биринчи берди. Экинчи очередь Москва берди окшойт дейм да. Ооба. Акчаны. Кыргызстан биринчи, экинчи Москва, анан үчүнчү Америка, анан башка мамлекеттер болду окшойт. Москвадан даже бир 200 миллионго жакын чогулду окшойт деп ойлоп калдым. Официально бир 50 миллион деп айтты. Бирок эми картага которгондор бар да, картадан да 50 миллион чыгалыптыр. Анан башка дагы көп немеден келди да. Россия боюнча эң көп ушу эмеден келди окшойт, Россиядан. Москвадан бар да. Ошо сбор боюнчачы. Москвадан бар да. Жакшы чогулдук бул жерде дагы бирок мына кызмат кылгандар, эжелер баш болбу, акалар. Билинбейт. Негизи мындай картага көпчүлүк которуп койгон, баягы суммалар мындай эле айтылып атты, 50 миллион, 10 миллион, 7 миллион деп. Так бирок мындай официально баардыгын чогулуп келсең, биринчи Кыргызстан, экинчи Россия болсо керек. Ооба. Ошону байкадым да. Мен деле ошону байкадым, бирок үчүнчү Москва деп Америка. отчет чыгарып атты го. Россия мынанча деп, Москва мынча деп. Анан ушул акчаларды чогултуп бирөөгө берсең, баягы Атакул аканын видеосун көрдүңбү? Башка эле бир фирманы айтып коюптур, байкадыңбы? Башка эле бир фирманы айтып, ушул балдар чогулткан сумма деп. Негизи бияктагы жаш волонтерлор чогулткан акча. Ооба, негизи бул жерде бандай атайын айтып андай кылбашты го дейм, просто билбей калыштыбы дейм да. Билбей калдыбы? Башкалар иштеп кеттиби, бирок. Сен көрдүңбү ошол видеону? Ооба, көрдүм. Негизи эле бул жерде салым кошкондор, кызмат кылгандар толтура балдар болду да. Анан башка эле ферма, башка эле немелер атталып калыптыр. Аны көрдүм, ооба, мен капа деле болбойм, башка деле болбойм, бирок алар деле билбей калды. Бул жакта билбейт да системаны. Бул жакта мисалы блогерлерден, эжелерден кызмат кылып жүр, жаш балдар, волонтерлор өтө катуу кызмат кылды да, бирок күнү түнү уктабай. Өткөндө бир балага барсам, ошол кызмат болуп калган жерге барып калсам, бирөөсү 4 күнү менен уктайлы экен, жаш эле бала экен да. Молодец дедим көрүп алып. Мен дагы көрдүм, ошол жерде жатып уктагандар, Ошону билиш керек да. Эл, коомчулук билиш керек. Азыр мисалы баягы Кыргызстандан мен мындай активный катышып жүргөн Атакул акаларга, Актилек, Аскар Авто дагы ошо Баха, Дамир, ушулар баардыгына сыйлыктар берилип, эми баягы көңүлүн алышып, жакшы эмелер болду. Анан Москвадагыларга болдубу дейм да ушул нерсе. Мисалы, эң биринчи болуп сени көргөм. Сенин күчүң менен ушунча эме чогулду. Сенин чакырууң менен биринчи сен болуп чакырып баштадың баардыгынчы. Келгиле, чогулайлы деп. Ушуну биякта бир өкүлчүлүкпү же посолбу, бир чакырып ыраазычылыгын айтып койдубу, же бир чалып молодец деп койдубу? Ушул маселе турдубу негизи? Жок, эми ал нерседен бир эле Алла билсе болду го дейм, башка эч нерсе кереги жок. Бирок эч ким жазып чалган неме кылган жок. Конечно, эми баардыгыбыз Алланын ыраазычылыгын издеп жүрөбүз. Бирок ошондой болсо дагы айтып коет го, адамга ыраазычылык айткан Аллага да айта албайт деп. Мен ойлодум эле да, ушу посол болсо да посолдун орун басары чакырып, Москвадагы жаштар молодецсиңер.
блогерлер кызматкандарда активный немелерди дейсизби? активныйларды хотя Ондо бы болсо да жакшы болот эле бирок ооба. бир ушундай бир иш чаралар болду бекен деп ойлодум эле да. Жок, андай болгон жок. Антип эч ким чакырган жокпу? Эми может келечекте чакырып калат деп үмүт кылабыз. Иншалла, бирок Чакырып бир ыраазычылык, хотя бы ыраазычылыгын катын берипчи. Бирок баягы мындайча айтканда силер көпчүлүк ишти силер кылдыңар да бияктачы. Волонтерлор, ошолордун эмелери байкалбай биз эми себебин эми элдерди болушунча чакырып аттык да. Анын арасынан мисалы мен көбүнчө жаш балдардын немелерин монеталарын чогултуп аттым да. Ноутбук алам, велосипед алам дегендеричи. Бир 5 литрлик баклаш топтоптур, 3 литрлик, 1 литрлик ичинде акчалар да менен бар экен да. Ошо балдарга аябай ыраазы болдум да. Жаш эле балдар да. Молодец. Чындыгында анан кээ бирки агалар келип крупный акча берип кетип атты. Кээ бирки чайханалар чайханасын бекер кылып атты. Аттарын айтпай эле коеюн. Жакшы эле болду. Негизи мусулман адам алып байбайт экен да, берип байыт экенбиз да. Мисалы бир коомдо өтө бай киши болгон экен да. Элдер таң калып келип сурашат экен, сен кантип байдың десе, мен Алла менен жарышып байдым деген экен да. Алла менен кантип жарышып байдың десе, Алла берди, мен бердим деген экен да. Алла берди, мен бердим деген. Натыйжада ошондо мен байып кеттим, жеңдим деген экен да. Ошонун натыйжада ким жеңди дегенде, натыйжада Алла жеңди деген экен да. Ошон үчүн мусулман адам байып экенбиз да. Негизи кечегиде чындыгында өтө жакшы болду, бирок ынтымагыбыз, биримдигибиз, бири-бирибизге поддержка берип аябай сонун болду. Эми мына Москвадагыларга да кайрылык кылып коелу. Мисалы кыргыз туугандарына чайхана иштеткендер көпчүлүгү салым кошуп жардам кылды да, мисалы чайханаларын бошотуп. Эми мына Москвада чай ичкенде көбүнчө өзүбүзгө барсак жакшы беле дейм да. Бөлүнүү эмес бул жерде. Негизи просто багы өзүбүз колдобосок башка бизди эч ким колдобойт экен да. Туура эле айттымбы? Конечно. Эң туура айттың. Ошого өзүбүздүкүнө барсак, өзүбүздүгүнөн тамактансак, өзүбүзгө түшсө, өзүбүзгө пайда калса жакшы да, негизичи. Албетте. Ушуга дагы өтө бир жакшы көңүл бурушубуз керек биз. Кыргыздар чайханасына барыпчы, мен өзүм ойлодум эле бир список кылсамбы депчи. Бул да кыйын маселе экен негизичи. Бир список кылып акыркы бир видео эме чыгып кетти го. Ошо видеоңуз катуу чыкты. Волонтерлорду киргизбей, өзүнүн негизи чайханага кирсең бир 100% демейин 90% кыргыз экен да. Ооба, бардыгына. Чайхана, KFC, ошогон жерлерде кирсең только кыргыз экен да. Буну эми биз экөөбүз токтото албайбыз. Негизичи эч качан биз барып чыккыла, эми ар ким өзү билет анычы. Ооба да, ал жак бара, бул жака бара деп айта албайбыз да эми. Бирок ошол эле убакта бул жерде баягы кандай десем, өзүбүздүн акчага өзүбүз ок сатып алгандай эле болуп атабыз да. Өзүбүздүн акча өзүбүзгө барып душман болуп келиши мүмкүн, айланып туурабы? Эми келечекте эмне болушун эч ким билбейт. Только Алла Таала билет. Ооба. Туурабы? Ошон үчүн ушул кыргыздардын чайханасына кирсе деп мен да ойлойт элем да. Ошону бир список кылып чыгарсак, анда бир кеңешебиз го. Ооба, жакшы болот эле. Мисалы кыргыздар эч качан башка эменин башка бир өлкөнүн эмесин койбойт да, атын. Эми атын айтканда туура эмес болуп калат. Ошон үчүн кыргыздар мисалы эч качан Киргизия деп айтпаса керек чайхананы. Башка мамлекет биздин областтарды пайдаланып ачып коюп атат. Ошону билбей эле кирип жеп акчабызды таштап кетип атабыз баарыбыз. Туурабы? Ушун кандай ойлоруң бар ошол жөнүндө? Мен негизи эле бар реклама тартып жүрөм Москвада. Ошол кыргыздарга барып тартканда басым жасап эле айтам ачык эле. Кегиле өзүбүздүн кыргыздар экен, өзүбүз колдобосок башка бизди эч ким колдобойт. Ошентип эле айтабыз негизичи. Ошентип эле айтып басым жасап эле айтабыз катуу эле. Келип колдоп коелу депчи. Жана бойкот темасында да ушу бойкот дагы улантып коеюнчу. Анча-мынча көп подписчиги бар блогерлер унчукпай койгондар дагы болду, Ооба. Жана сбордо. Негизи ал боюнча эмес, белки сборго деле аралашпагандар болду, мисалы. YouTube блогер дейбизби, Insta блогер дейбизби, TikTok блогер дейбизби. Кээ биркилер мен дагы бир ачуум келип, бир кайрылуу кылып чыктым ошондо. Туугандар аттарын айтпадым, бирок билем да кимдер экенин. Давай деп бойкот кылабыз блогерлерге депчи. Блогерлер эл көтөргөн, эл колдогон,
эл болгон үчүн, лайк баскан үчүн, просмотр кеткен үчүн анан силер бандай ултасыңар деп кайрылуу кылсам, адамдар аябай көп жазды. Давай ким отметка кыл депчи, бойкот кылабыз деп. Кудай тобо кылдым. Ошондойлор ham бар экен да, бирок вообще реакция да бербешпеди да. Подписчиги бар, немеси бар, мисалчы чыгарбай коюшту да. Өзү да келип кызмат кылган жок. Ошондой экен. Өзү да аралашпады, бирок неме эле, Кудай таалам кимдин кадырын көтөргөн болсо аны эч ким түшүрө албайт да. Кимдин кадырын түшүргөн болсо аны эч ким көтөрө албайт да. Ол канал бүгүн бар, эртең жок да. Эртең блок болуп кетет. Алла кадыр зат го. Ошон үчүн андай анча-мынча жакшылыктарды кылып туруш керек да негизичи. Балким Алла таалам ошонун эсебинен каналына берекет берип коюптур, туурабы билбейбиз да. Алла таала кадырын көтөрүп ошодон кийинчи. Эми ар кандай адам бар экен да, баягы 5 кол тең эмес экен. Ар кандай адамдар бар экен. Адамдын ичиндеги нерсени билбейт экенбиз. Анан кызмат кылгандар деле кээ бирлери баягы ар кандай максатта кызмат кылгандар болду. Бирок ошондой маалда билинип дагы кылат экен да. Байкалды кичинечи. Алла үчүн эмес, мындай өзү үчүн бандай кызмат кылгандар болду. Ортодо акча иштеп кеткендер болду. Сразу эле мошенниктер чыкты, мисалы, туурабы? Каналдар ачып. Эми Алла таалам хидият бербесе аларга, биз эч нерсе кыла албайт экенбиз да. Бир эле дуа кылабыз эми андай адамдаргачы. Хайп издегендер да көп болот экен. Болду мындайлар. Хайп издегендер ham болду. Особенно Москвада. Ооба. Бир күн кересин эртеси күн жок баягы адам. Анан күндүзү волонтерлор, жаштар кызматты катырып атты, кечке алып барып пайда болгондору болду, мисалычы. Алар да айтып атты, балдар, волонтер балдар айтып атты, кызмат кылган балдар. Биз неге бандай кылсак, башкалар эле келип бандай болот депчи. Бар жогу сонун болду, жакшы сумманы чогулттук. Бирок ошо бир эле акырында ойлонуп турган жери, мындай керектүү адамдарды чакырып, мына өзүбүздүн өкүлчүлүк, посолдун жардамы болсо дагы чакырып бир сыйлап, жок бул жок дегенде бир ыраазычылык кат айтып коюш керек беле деген оюм да менинчи. Жок, ого мен чындыгында неме деле болбодум. Мындай үмүт деле кылган жокмун. Мен ойлогондо сиз айтканыңыздан ойлонуп калдым да эмичи. Бирок андай үмүт деле болгон жок. Ал жакта мен бир жагынан ал жака кызматка барып аттым, анан мына мечиттин жоопкерчилигин алгам да. Ато мечит жок болгондо, мен орозо болгондо мен до конца ошол жакта жүрөт элем да. Мен да 3 күн болобу, 1 ай болобу, 2 ай болобу. Мечитте жоопкерчиликти алган үчүн убакыт болбой калды да менде. Мечитте балдарды карайсың, ал жака бул жака балдарды контролдоп турасың, айтып деп турасың. Ошо аралыгында анан 1 күн 2 күндө барып аттым. Мен 2 күн сайын 3 күн сайын эле барып аттым. Отчеттордо кээ бирлерине катышып аттым. Мана күрүптүн акча берем дегендер барып тартып келип аттым. Ушуну менен эле болуп калды да биздики дагычы. Жакшы жөрөлгө болуп калмак да, эгер ошо чакырып бир сыйлап эметип калгандачы. Жакшы өрнөк болуп калмак кийинкилерге дагычы. Мындан кийин дагы мындай нерселер болуп калышы мүмкүн да. Эми Алла таалам өз сактасын, эч бир наресте оорубасын, эч кимдин баласы оорубасын. Алла таалам бала менен сынабасын. Жаман нерсе экен да бул. Жаман нерсе экен негизи. Бул оорунун келип чыгышын изилдеп көрдүңбү? Байкадыңбы? Эмнеге мындай бизде көп деп? Баягы көрүп аттык го, негизи изилденип көрдүк, ооба. Ошол багындай бир нерсе алыш керек экен го жаштыгында. Үкөл деди, бир нерсе алат экен го. Ошону албай койгондуктан болот экен го ал. Негизи эле көп экен го, көп балдар чыкты го ал менен кылгандар. Көп балдар чыкты, бирок эми экөөбүз ар түрдүү нерсени көргөн окшойбуз. Негизгиси бул 2 кандан туура кебей калганынан. 2 кандан туура кебей калганынан деп баягы эмен Арузаттын апасы дагы айтты. Анан бул мындай официальный ошону подтвержденный экен да. Анан мына Өзбекстан мамлекетинде жаш эме турмуш курардан мурда экөө тең анализ тапшырат экен. Өзбекстанда, Тажикстанда бул нормальный көрүнүш экен да. Барып анализ тапшырып, даярданып, анан кандары туура келсе, ошон үчүн билбейм, может билбеши мүмкүн. Бир миллиондон бири ошондойдо да болуп калат экен, сынып калат экен эмечи гени. Бирок андай маселе Өзбекстанда азыраак экен да. Анткени Өзбекстанда эл көп да. Канча миллион, 30 миллионбу, 40 миллионбу, мындай оору азыраак экен. Бизде көбүрөөк экен да. Ушуну бир мамлекеттик өрүндө бир караш керек экен да бул теманы дагычы. Жакшы болот экен ушундай кылып койсо. Ушу бир кан тапшырып, өзүнчө бир анализдерин тапшырып өтсөчү. Анан кийин дагы Аймерим чыкты, көрдүңбү? Азыр Аймерим болуп атат. Ооба. Анан Москвадагыны көрдүңбү? Москвадагы негизи көрдүм. Жанагы бир байкенин 2 немесиби? Перцентиби?
Андан кийин дагы бирөөлөр чыгып атат го. Негизи көп экен да ооруларчы. Кудай таалам шифа берсин ошо ооруган бир туугандарга. Ата энелери болсо сабыр тилейбиз эми. Сабыр берсин Алла таалам. Көп эле ошодон кийин көп адам жаза баштады мага дагычы. Ар кандай оору. Анан арасынан Куропатка төлөй албай калдым деп карызым бар, кредитим бар дегендер чыгып атат да. Толтура. Мына Москвадагыны көрүп ушунчалык жаман болдум менчи. Москвадагыны көрүп. Жаман экен ооба. Мен дагы телефонду алып барып тартып келсемби дедим. Бирок мындай элдерден жардам сурап, бирок ата энесин бир аз кандай айтсам туура болот, бир аз урушайын деген мааниде бардым да. Керек болсо даже силерди жоопкерчиликке тартса дагы болот экен депчи. Ушунчалык жеткирип коюпсуңар баланы депчи. Бардым дагы. Барсам баягылар отурат байкуштар. Андай сүйлөй алган жокмун. Анан өзүм салым кошуп туруп эле кетип калдым. Анан сураштырсам ошол жерден, элдерден сураштырсам, булар аракет кылып аткан экен. Ар жерге барып, бирок коомчулукка билинген эмес экен да. Мисалы сен Өзгөндөн болуп келсең, ал Өзгөндүк жигит экен. Өзгөндө ушул иштерден кийин, ушу баягы Хамзалар эме болгондон кийин, коомчулукка чыккандан кийин анан болду да. Андай болсо, мунун суммасы аз эле экен. 9 миллион экен. Эми бир адамга оор. Көпчүлүккө жеңил эле сумма да бул. 170 миллиондон чогулттук го 3 балага. Анасында бул капля в море деген эле сөз да. Москва сыйлап чыгарып бүтүрүп берди, бирок молодец. Бирок ошентсе дагы ал чоң баласына үмүт аз экен. Эми Алладан бирок билдиң окшойт аны. Ал баласыга дар бербей экен, кичине баласына берет экен. Ушунчалык жаман болдум баягыны көрүп. Ата энеси неге буга чейин жакшыраак аракет кылган жок? Неге элдерге ушундай чыгарып, керек болсо ак үйгө барып туруп албайбы плакат менен балам ооруп атат деп. Бир байлардын үйүнө барбайбы ушундай балам ушундай кыйналып атат деп сүрөттөр. Неге аракет кылган жок деп ойлосом аракет кылыптыр, бирок мындай жетиштүү деңгээлде эмес да. Көңүлүм ооруп кеттим, кичине кызмат кылдым ошол жерде. Таксиде нары бир волонтерлор ташып. Рустамбек, Москвадагы көйгөйлүү темалардын дагы сүйлөшөлү. Азыр регистрация темасы өтө актуальный болуп атат го. Алдагандар да көп болуп атат. Ушуну кантип жеңилдетсе болот? Кимге кайрылыш керек? Чындыгында мына Москвадагы мигранттарга, кыргыз элиме өтө кыйын болду да. Неге дегенде көпчүлүгү баягы кредит жабам деп келет. Ошо үй алайын деп, көбүнчө үй да, үй алайын деп келет, машина алайын деп, же болбосо бир үйлөнөйүн деп келет. Көп максаттар менен келет да. Чындыгында бирок азыркы учурда өтө кыйналып атат да. Өзүңүздөр эле билсеңиздер керек. Мынакей документ жасаса жетип чыкпай калат. Өзүнүн эле мекендештери алдап коет. Квартира барайын десе жакшы квартира жок мисалы. Документтерин кой бербейт да кээ бир жерлерде. Кээ биркилери коет. Чындыгында кыргыз элим, Россияда жүргөн кыргыз элим чындыгында аябай кыйналды. Чындап. Алардын арасында биз да барбыз мисалы, сиз да барсыз дегендей. Эми мына Кыргызстандагы бийлик өкүлдөрүнө, президентибизге, депутаттарга кайрылат элек ушул маселени да чечип берсе, бир жарым көтөрүп чыкса ушул маселени өтө жакшы болот эле. Аэропорттон келгенде деле канчалаган мекендешибиз кетип калдат кайрачы. Өзүм тааныштарым эле кече жакында келип мисалы, причина жок эле, жөн эле кетип калды да. Россияга вообще кирген эмес экен. Келди, сразу кайра кетип калды. Мисалы, жөн эле причина жок эле, жөн эле, себеби жок эле. Келдикканда деле кичине кыйынчылыктар болуп атат да негизичи. Ошого бийлик өкүлдөрү чечип берсе, кара берсе, эл журтка өтө жакшы болот эле да. Азыр 70-80% ушул жакта да жаштарчы. Көпчү жакшы үмүт менен барайын, жакшы иштеп барайын деп ошол максатта келет. Көбү ойногон, эс алганы келбейт да. Ошого кыйын болот. Документ маселеси өтө кыйын болот да. Сахарага барасың, регистрация кыласың, трудовой договор, мисалы официальный иштегендер бар, неофициальный иштегендер деле баягы иштегендер бар да, мисалы стройкада, нарак-бирактарда, бирок ошолорго да кыйын болду да. Тем более мына апрелден кийин деди, катуу башталат экен атат го дагы, ошого чейин деп мына көпчүлүгү неме болуп атат да, аракет кылып атат да, документти туура кылайлы. Анан үмүт кылгандар эми көп ушул чечип берсе экен депчи. Негизи Москвадагы Россия бул биздин жер эмес экендигин кайра айтып атат да. Ошон үчүн биз өзүбүздү колдошубуз керек. Ооба, өзүбүздү колдошубуз керек. Анан бул жактын дагы законуна сыйлашыбыз керек. Бөтөн жер, бүтүн эл да мисалы. Адеп ахлагыбызды оңдошубуз керек.
мисалы жакшы жүрүшүбүз керек, документтерди так кылышыбыз керек, незаконный жүрүшүбүз керек мисалычы. Бир адам нито жүрүп бир нерсе болгон болсо ошол адам жаман көрүнбөйт да. Кыргызстан дейт да сразу. Калпак кийип алып нито иш кылган болсоң, туура эмес жүргөн болсоң, ошол адам жаман дебейт да. Калпакты көрөт да, ана Кыргызстан, кыргыздар ушундай өзү дейт да. Чет жерде жүрөбүз да. Адебизди оңдоп, метролордо кыйкырбай, өкүрбөй, түпүрбөй, ичип алып, ар жерде жатпай мисалычы. Наоборот, жакшы жүрүп, башка улуттагыларга да, башка жерлерде ошо мамилени жакшы кылып, күлүп жайнап, жардам берип, метролордо, нарак бир жактарда мисалычы. Жакшы жүрсөк, бизге дагы жакшы да, Кыргызстан молодец дейт да. Мисалы мечитте көрүп элем, көпчүлүк айтып атат, башка улуттагылар келип, Кыргызстан во деп кетип атат да. Биз сыймыктанабыз. Ушундай уюштуруп, ушундай элдердин башын бириктирип, не только кыргыздарга, бүт бардыгына кызмат кылдыңар да силер. Кече эмеде өзүм көрүп отурдум. Эми регистрация маселесине келе турган болсок, регистрация чындыгында кыйын да. Кыйын болуп калды. Мурдагыдай эмес. Базага азыр только квартирага коюш керек болуп калды. Общежитие андай мындайларга гарантия жок ага. Анан киргизип гарантия бар деп кое берет. Алдаган мошенниктер өтө эле көп. Бул кыйын маселе болуп калды. Алдаганда да ошо Кудайдан корксо дейм да. Өзүнүн мекендештер. Муну жогору жактан эле чечпесе бул кыйыныраак болуп калды бул маселечи. Анан ушул жерде сөздөн пайдаланып айтып коелу. Мынакей Москвадагы кыргыз эли мекендештер ушул видеону таратып койсоңуздар да жакшы болот. Билип билбей туруп, Telegram деген сайт бар, билесиз да. Ошол жактан багы документ жаса, меткинишка мындай дегенде толтура экен да. Сени Сахарага барбай эле жасап берем дегендер бар экен. Бирок акчасын которгондон кийин жок болуп кетет экен. Ошол нерседен абайлаңыздар. Чындап этият болуңуздар. Алар жөн эле силерди алдайт аларчы. Алар өзү болбосо мисалы жөн эле канал ачып алып ушинтип алдагандар көп да. Мындай тааныш билиш кылса болот да негизи. Менен мисалы мен бул таксырга берген болсом, бул таксырдын тааныш болгон болсо ишеничтүү болот да. Ал жак жооп бербей койсо, акчаны которгондон кийин жооп бербей койсо, бул жак айтам да, сен таанышың эле го депчи. Ушундай тааныш аркылуу эле таап алсак болот мисалычы. Анан биздикилер баягы ишенчек эл экенбиз да. Жазса эле кыл берем, 100% келтирем десе эле сразу ишенип бере берет экенбиз да. Ушундай эжелер дагы кайрылып калат да. 50 000 котордум эле, 20 000 котордум эле. Кийин кайра жазсам, чалсам жок. Кону тааныйсызбы? Жок, тааныбайм. Анда таанып алсаңыз, билбесеңиз, неге котордуңуз? Эми алдабайт деп ойлогом. Ушундай алдангандар көп болуп атат да. Чындыгында Москвадачы. Москва акыркы момент өтө эми ким кандай эме ошону көрөт, бирок жаман жүргөндөр дагы өтө көп. Көп. Бир сайтка кирсең баягы биздин квартира берген эме сайт го. Гостиница деп толуп кеткен. Ал өтө уят нерсе. Чалсаң даже бар жогу бар аяка полный комплект. Биз ошолорду билип, ошолордо далилдер болуп, анан баягы кайрылуу кылганбыз го кыздар боюнча Москвада. Ошодон кийин резонанс жаратып банда болду го. Ошолордун айынан кылганбыз да. Мисалы жаш кыздар эле мисалычы. 18 жашка электер да бар арасында бар экен. 17-18 жаштагы иштегендер бар экен мисалычы. Москвада бардык кыздар эмес. Ошол кээ бирки элер бар экен да. Мына Кыргызстанда жаап койду го, ушундай нерселер жаап коюп, көпчүлүгү мына Москвага келип алып, чоң эле эжелер мисалы алдайт экен жаш кыздарды. Сен бир күндө канча иштейсиң, 2 000, 3 000 десе мисалы, бир күндө 10 000ге, 20 000 иштегенди каалайсың деп туруп, жаш кыздарды алдап коет экен да. Кээ бирки иштеген кыздарды эле жазып, чалып, ушундай болгондор ham болду да, сурап. Анан кыргыз балдар иштетет экен аларды дагычы. Өзү деле кыргыздар экен. Пастава болгондор бар экен, мисалы. Эми баарыбыз күнөөкөр пендебиз. Ушундай жаман жолго барып коюп, кийин чыгып алып ушундай болуп калды деп туруп, анан ошол эле балдар видео тартып алып, мына видеону коомчулукка чыгарам, же болбосом чыгарбай турган болсом анда иштейсиң деп туруп, дагы мындай пастава кылгандар бар экен. Ошондой кайрылгандар көп болду. Анан мен айттым ошол Москвадагы МВД өкүлдөрүнө баргыла деп адрестерин бердим. Биз кайрылуу кылгандан кийин көбү кайрылды дагычы. Кыздар ыйлап келгендер болду мисалы. Кыздарчы. Ушундай биздин үстүбүздөн ушинтип эме кылгандар бар. Биз кете албай атабыз, чыга албай атабыз. Анан сразу ошол МВД өкүлдөрүнө баргыла. Ошол жерде жергиликтүү полицияларга баргыла, сразу жазгыла. Кээ бирлер коркот экен да. Биз жазган болсок, биз эме кылган болсок, видеобуз дагы сразу чыгып кетет депчи коркот экен. Ошого эми мына жаш кыздар мисалычы Кыргызстандагы ата энелер көзөмөлдөп койсо жакшы болот да. Эмне кандай кылып атасың, не иш кылып атасың,
түнү эмне иштеп атасың, күндүз эмне иштеп атасың, бизде кандай акча менен багып атасың деп. Анан жаштарга дагы айтат элек, ошол Кыргызстанда эле окуса жакшы болот эле дейм да. Азыр окуулар дагы, иштер дагы өнүгүп атпайбы? Өзүбүздүн эле мекенде жүрүп, өзүбүздүн эле жерде жүрсө жакшы дейм да. Негизи туура айтасың. Кебей эле койсунчу кыздар Москвага. Ооба. Москвага көргөн болсо бияктын атмосферасы дагы башка да. Баягы сайттарда открытый эле болуп калыптыр азыр. Сауналарга дагы барсаң, мындай чалсаң кыздар дагы бар деп, кыргыз кыздары сунуштайт экен. Гостиницаларда дагы ушундай бир орчундуу эле тема болуп калыптыр да. Айтканга дагы коёт бул нерсени. Ооба. Кыргызстанда жок азыр, Кудайга шүгүр. Кыргызстанда жок. Москвада көбөйүп атат. Барып бизге дагы Москвага дагы жок болсо керек экен деп үмүт кылабыз, күтөбүз, аракет кылабыз ошого. Русланбек, убактыңды бөлүп биздин подкастка сыйлуу конок болуп келгениңе чоң рахматымды айтам. Анан урматтуу Салам Кежин катталуучулары жана катар элек достор, каналга катталып кетиңиздер жана кийинки конок кимди чакырайын же инстаграмга отметка кылып коюңуздар, же комментарий жазып коюңуздар. Любой знаменитый адам болобу, же бир ишкер болобу, бизнесмен болобу, подкастка келип тартып ушундай жакшы маек кылып бергенге даярбыз. Русланбек, сага эркин микрофон болсун. Биринчиден силерге чоң рахмат атайын чакырганыңыздар үчүн. Каналыңыздар өнүп өсө берсин. Рахмат. Көптөгөн кызматтарды кылсын кыргыз элибиз үчүн. Анан эфирден пайдаланып айтып кетейин. Кечээде 3 бөбөгүбүзгө кызмат кылган, Москвадагы негизи эле бүткүл жердеги ошол кызмат кылган баардык кызмат кылган балдарга, блогерлерге, активисттерге Кудай таалам ыраазы болсун. Анан кечээде мечитте дагы кызмат кылган балдарга Аллах таалам ыраазы болсун, өмүрлөрүнө береке берсин. Негизи эле ошол ар дайым ушул ынтымакта, биримдикте жүрөр эле кыргыз элибиз. Көз тийбесин. Көптөгөн өлкөлөр суктанды бизгечи. Ошо чоң рахмат. Каналга катталып кеттиңиздер, жакшы сүрдө жазып коюңуздар, биз дагы сүйүнүп калайлы. Алла таалам ыраазы болсун сиздерге бир жолу. Чоң рахмат. Рахмат келип бергениңизге. Ассаламу алейкум достор, амансыздарбы? Бүгүн биз видео тартабыз балдар кызматта. Кандай секет, ден соолуктар жакшыбы? Салам Кежи каналыңыз, Салам Кежи YouTube каналы. 2-3 күндө буюрса ошол жактан сонун видеолор чыгат. Сөзсүз түрдө көрүңүздөр, подкаст тартабыз, сонун кылып. Жакшы маалыматтарды ошол жактан көрөсүздөр. Катталып коюңуздар, каттал электер болсо.